жолдой парламент Кыргызстанда болгон эмес. Эң слабый, начар, озун кайсы болгон парламент. Азыр ооба биз каналисттерди Кытайдын эле видеоларда биздин 30 жылдан бери эффектсиз өкмөт келген үчүн, эффектсиз, билимсиз, бийлик бутактар келген үчүн штрафка жетишет. Азыр баарыбыз бийликке ким кирсе дагы кошомат кошкондон башка эч нерсе. Мурундай үчүн кичинбей болбойт. Азыр мен дагы мына өкмөт ишкесин чыгып, себеп президенттик туугандар келип ал. Азыр мына аппараттын отырып Алмаз Туханович айткан, президенттик бир тууганын жерине келип токтолгон. Убийство менен фамилиясын өзгөртөт. Бул жетишет мындай нерсе. Урматтуу Азырбайжан Атбашалган истикал коргон үчүн мен аралашып мен Кыргыздын жаран алтын башкысам таксыз. Бийликтин эгесин ээси эл деп турабы. Каргостун мисалы, Каргостун 350 гектар жери ал Кытайдын чарасында, ал Казак менен Кытай чарасына салынган. Биздики табылган келди. Жетишет Акаевдин 96 миң гектар жер кеткен. Акаев менен парламенттин өзүн айнап. Үйдөн болуштурабы? Бүгүн акылдан болуп атат. Көчө жер саткандар парламентте добуш бергенде. Көчө эми саткандар бизге бүгүн акыл кайсарын үйүнчү ошо. Жетишет го. Батлагай болгондар. Кечиресиз. Кеңешбек байке эми. Мен дагы үйгөн айтып, буга курултай керек. Президент жакшы. Токтоп. Вакыт берилбейт. Азыр мындайда баарыбызды биримизге чабыштырганга көрүп коюшту. Бул жетишет мындай болбойт. Мен президентти сыйлайм, урматтуу Сооронбашевичти. Ооба намаз окуган жөнөкөй адам. Бирок айланасы кандай? Райондун акиминдеги шопур. Мурун Атамбаевдин шопурун айтып атсак, азыр Нарын районунун водитель болуп жүрүп аким болуп. Жетишет. Мен айтар элем. Келин ошолордун аты берип телевизордон чыккачы. Кимиздин акылыбыз билимиз өйдөткен эл тарана болсун. Эл чечет. Мен Садыр Жапаров менен иштешип, ал киши менен 2013 жылы учурга үйгө. Ошондо бийлик Бекеевге апарып камаганда мына мен адвокатым Мурат Шалтаков болдум. Ошондо $70 миң ушунган. Ушу Садыр Жапаров күнөөлөдү. Берип койчу деп Эрлан Өмүранович чын деп айтты. Мен айтам, ал киши таза